Birden kanal getse 100 saat içinde çok var belki. Biz Жеті дуанның eli çoğulup atқандан кейін бүт ел келгенден кейін бұлар баруға вынужден. Ақсор. Потому что бұл айылдан, райондан, областан сайланып келген моу депутаттың бары. Тура. Ушуну эсиңерге алып койгула туугандар. Біз қай жерге чогулсак бұлар ошо жерге барыш керек. Барат. Біз бұлар чогулган жерге биз эле келе бербешибиз керек. Мен мисалы 7-чи кийинки мурунку мисалы нерселерге катышып жүргөн баламын да полночь. Бизде эмне болду 7-апрелде? Мына биздин милициялар талкаланды, биздин армия талкаланды, биздин жаш балдар өлдү. Бирок бир улуттун бирөөнүн чекеси чийилдиби? Жок. Биз бөлөк улуттарга күлкү гана болуп турдук. Милициябыз турдук, кыйраттык дегенсип. Милициябыз карапайым эл турдук. Кимдер урушту? Кыргыз менен кыргыз. Уйгур Биз ошондой жолго барбайлык. Муну жологон жок. Татынакай таза, мындай неме менен чечип алалы. Урушу жок, талашы жок. Жети дуандын эли требуйт этсекчи. Булар вынужден келет, и даже кетүүгө да туура келет керек болсо. Тура. Ошо айтарым. Тура. Бу мындай туугандар. Мыйзам бар, конституция деген бар. Биз свободный адамдар каалаган жерге тыюу салбагандан башка жердин баары чогулууга укугубуз бар. Биз ушул жерге чогулуп келген санда силерде жаш жигит болчун. Акайптын ордуна тыюу салып атканда чыкчубуз биз. Ошет мынакей, ушу бийликтин алдына чогулалы да алар келсин. Келбесе айта алам. Тура. Эгерде бийликке эл керек болсо келет, керек жок болсо аны көрөбүз. Сүйлөшөбүз. Байке, макул, мен да бир ушул жерден бир маселе көтөрүп кеткем. Бирок ошол суроо коюш керек буларга. Булар iyi дейт. Биз кутулабыз, ооба дейт. Алдап коет элдич, батылыч. Бирок буларга срокты коюш керек. Кайсы күнгө, кайсы эмеге чейин кутулууга депчи. Ошо кутулбаса буларга камчы уруш керек да, эл өзү камчы уруш керек буларга. Болбойт. Бюджетте жылына кабыл алып атканда Коюш керек. угуп туруп алам. 20 миллиард сом менен дефицит менен кабыл алчу. Калган эмне менен толтурасың десе айтчу ошондо өкмөттөгүлөрчү. Грант алабыз, кредит алабыз депчи. Ошентип келгенбиз. Эми быйыл деген 15 кыскартып неме кылып, анан кийин жетишип калдыкпы десеп, пособие пенсия немеден кыскартып коюп якобы деп атат ак үйдөгүлөр. Анан кийин быйыл мындайда киреше ас болуп калды, таможня союзга киргенден кийин кечирип койгула. Каяктан алат? Инексим банк деген бар, Кытайдын банкы. Ошол жактан алып 1 миллиард 700 миллион карыз болуп турбуз. Эми ошол жактан алабыз деп ойлоду окшойт. Ала албайт. Биз тыюу салалык. Кытайдан бөлөктөн алсаң да Кытайдан алба деп туруп. Анткени ушул эле жерге чогула, каяка чогуласың башка? Сен нагара аткан батпайбы? Барбагыла. Мына ушул жерде. Жерде мындай маселе болуп атпайбы? Эртең биз бир жерге каникул бүтөт бекем 17-синде. Числосын белгилеп койгула. 17 saat канчага? 17 saat канчага кылат? Эртең менен эртеле. 10го саат. 10го эле. 17-си 10го. Бирок сыртка чогултканда 17 сыртка жок, сыртка кереги жок. Мына ушул Анда мындай кылалы. Барыбызда тууган урук бар. Бирок ушу шаардын чүйдүн эли эмес. Жети дуандын эли полный келсинчи. Мен мисалы чакырам, мен нарымды чакырам, Карабалтан чакырам, тууган уруктарымдычы келгиле. Атам жол киресин төлөп берем, ата келчи, аксакалсың. Келип бир калыстыгыңды айтып кетчи. Анан бир жерде азыр жети дуандан чогулуп калсак, Кудай буйрусачы, аябай жакшы нерсе чечилет. Керек болсо муну район эмес, область эмес, каждый айыл че контролдо болсок болбой калды. Мына чаткал эмне болуп атат, нарын эмне болуп атат мына, талас эмне болуп атат. Көл эмне болуп атат. Чүй эмне болуп атат? Мен Карабалтадам мына. Чүйдө эмне болуп атат казыр? Жаман болуп атат. Жети дуандын эли чогулсак, чоң нерсе чечилет, буйрусачы. Буйруса. Келе бит. Карыз турган өзү буага бар деп, суу бар деп. Булардын өзү суроого койбош керек. Нурлан, Булар келгенде булар кетип калат. Мында жок, туура. Эл калат. Ошону элкеде сүйлөшөлү мындай. Карыздан Сурокты коюш керек. Жегендер бар. Мадым бар айтып атат. Элдер ушундай аяктаган Ай, туугандар, мындай экен. Карыздан кутулуунун бир нерсени айтайын, бир жолун айтайын. Бизде
Күнүгө укмуштуу мыйзамдарды чыгарып атпайбызбы? Сурок давностойн алып койгон. Сурок давность. Кылмыш кылса 10 жыл өтүп кетсе бүттү да. Ошого таап булар өздөрүнө даярдап койгон. Акайыптарды баш кылып туруп алып келмейинче Кытайдын каршысынан кутула албайбыз. Сен канча акча бере аласың патриот катары? Сен. Мен пенсиямдан ашпайт, эмнени берем мен? 10 сом берем. Кыйын болсо. Мисалы, чындап келем ондай. Жеп койгон. Ошон үчүн жана сурок давностойн алдырыш керек. Себеби жакында эле сунуш кылган Мукар Шалдаков мурунку спикерге барсам ошол айтты. Сооронбай Жээнбектин колунда лично тапшырып туруп айттым дейт. Конституционный реформа кылбаса болбойт десем макул болду деди. Жакында башталат. Болбосо подпись топтоп баштайбыз да таратабыз парламентте. Конституционный реформа кылабыз. Анан кийин Конституцияның оригинал жоголуп кеткен, конституция жок эле жашап атышат. Эмне деп эле былжырап атышат тигилер. Жок конституция. Жокко тарткан жок эч ким. Жокко тартыш керек. Эмне үчүн Атамбаевди алып келбейт? Эмне Атамбаевдин кылмышы көп. Акай Бакиевди алгандан да көп алды карызды. Эмне үчүн бизден сураган жок? Бизди эч ким организовать эткен жок. Бизди митинг кылгыла деген жок. Элди чогулгула деген жок. Биз бирок карапайым эл чогулдук бүгүн. Кудай буйруса 17-син белгиледик. 17-январга чогулалык баарыбыз. Саат эртең мененки 9га чогулалык. Ошондо өкмөттүн каникулу бүтүп, өкмөттө ишке кирет экен. Жогорку кеңеш, премьери, президент баш болуп. Анан Кудай буйруса ошол күнү келип ушу Кытай маселесин ушу жерге коелук. Өкмөттүн алдына кандай дейсиздер? Анан биз жерде чүйдүн эле эли чогулбайлык бирокчу. 7 дубандын эли чогулсун. Нарын келсин, Көл келсин, Талас келсин, Ош, Жалал-Абад, Баткен келсин. Бүт 7 областын жакшы карысы чогулуп, анан өкмөткө требовать этели. Анан биз жерден азыр биздин арабызда бир шүмшүктөр бар да, гражданский жүргөнчү дагы айтайын. Азыр бир жерден сүйлөгөн кишини могу уюштуруп атат. Могуну кармаш керек, могуну кысыш керек деген нерсе да болуп кетиши мүмкүн. Бизди бирок эч ким чогулткан жок. Биз өзүбүз чогулдук, туурабы эл? Бирөө бизди уюштурган жок. Биз только ошо WhatsApp, YouTube аркылуу угушуп өткөндөк менен чогулуп келген элбиз. Туура. Анткени муну баягы сүткө оозу үйгөн дейт, айранды үйлөй ичет дейт. Анткени мен бир нерсени көрдүм. Өткөндө Аксакалды көрдүңөр, жана Серенов Карыпбек деген аксакал киши жүрөт Кытай тууралуу бир маселелерди айтып. Ошол аксакал 2 жолу интервью берди. Бирөөсүндө Кытайлар жөнүндө маселе айтты жана баланы урган боюнча, Кайра эле 2 сааттан чыгып туруп кечирим сурады, чынбы? Аны кандай кабыл алдыңар эл билбейм. Бирок ал кишиге ушундай кызым болгон керек болсо, мо 7-этаждан бери барыпчы, Ак үйдөн бери барып. Айтпа ал Кытай жөнүндө депчи. Мына карыган 80деги аксакалга ушундай кызым болуп атат, анан бизди жаштарды жөн эле калпаштатып салат буларчы. Потому что эл бир бололу. Анан оюбуз бир болсун, бизди эч ким организовать этпейт. Биз өзүбүз чогулабыз, өзүбүз өткөрөбүз. Оюбузду айтабыз, өкмөттөн требовать этебиз. И сурок коебуз ошол күнү 17-синде чогулганда өкмөткө сурок коебуз. Кытайларга 1 ай же 15 күндүн ичинде нелегальный Кытайдын баары чыксын. Кыргызстандын ичиндеги. Кыргызстандын ичинде чүйдө эле эмес Кытай. Нарында иштетип атат Кытайлар. Ошто иштетип атат. Жалал-Абадта, Чаткалда, Таласта, чүйдө мына Орловкада. Карабалтада. Казарма нарынга кирет да мына. Ушул эки жерде нелегальный жүргөн Кытай азыр эми 1000 десем дагы айланайын, чын бир 10 000 деп барат да, чын. Ашты да 10 000ден. Ошолор кетсин. Итак, биз кыргыз эли азыр бизде Кыргызстанда жумушсуздук деген күчөп атат. Жумушсуздук күчөп атканда эмне үчүн бизге Кытайлар келип иштеш керек? Ошо Кытайдын ордуна биз иштейли. Заводун курбасын эмес, курсун. Бирок кыргыз эл иштесин. Биз деген айтып курдурган эмеспиз, заводду кургула да Кытайларды алып келип алгыла деп. Туурабы? Ушундай требованияларды коелук. Анан Кудай буйруса сурок коелук. Ошо сурокду аткарбаса өкмөт, жогорку кеңеш. Анда элди көтөрүлүшкө чыгарууга туура келет андачы. Жок. Мыйзамдуулукту сактоо. Мыйзамдан чегине чыккандарга каршыбыз биз. Мыйзамдын чегинде иш кылсын. Анткени коңшу мамлекеттерге 24%тен карыздар ашпаш керек. Булар 44%ке жеткизди. Булар мыйзамды бузду балким. 44%ке жеткизди Кытай болгон каршы. Келишим боюнча коңшу мамлекеттерге 24%тен карыз ашпаш керек. Булар мыйзамды бузду. Анан кийин биз Кытайга же өкмөттү түшүрөйүн деген жок, кулатайын деген ниетибиз жок. Биз
же биз Кытай менен урушайын деген ниетибиз жок. Ниет жок. Биз Кытайга каршыбыз. Акыркы болуп жаткан кыймыл аракеттерине, акыркы жүргүзүп аткан саясатына каршыбыз. Булар биздин келечегибизди жабып салды. Келечегибизди. Эртең коркунучу бар жерибизди, сууларыбызды, мөңгүлөрүбүздү алдырып коюш. Бирок өкмөттөн талап кылышыбыз керек, жаштар. Ушул бойдон келсе алып коет. Биз талап кылышыбыз керек. Биз карызды жер менен, суу менен, алтын кендерибиз менен же жолдорубуз менен төлөбөйбүз. Азыр сүйлөп койсуңар. Болду, эжеке берсе, тиха. Токто, эжеке кечирип кой. Онда туруңуз. Токто. Ай, берде ичинде партия санкция жок була. Берде жаны күйгөн кыргыздын балдары келип атат берде. Nerede Xitay'ın meselesi olatağı? Oşanı koyalım. Nerede? Tükürgön meselesi. Tükürgön meselesi olatağı. Oşanı koyalım. Bir yerde gereği de onun oşan parçalardın. Mındayda tuğanlar. Hazırçı. Rahmat Baykege. Argimizin arganday oyumuz var. Kazı argimiz çıkıp söyleyersek söyleyip söz tükenbeyt. Andan görek mına 17'sin belgiledik. Kuday buyursa. Saat 9'da. Buyursa. Anan yer atkan yerleri var eken bol koy. meyli gütölü anıda çok anan ukbaylı meyli gütölü gelsin. Birok biz Moğjer'deki bir uç kişineke elbiz. Erten mından da koyuruk bolsok kiyinki 17'sine andan da jakşı olat da. Anan ay biz yerden çık hazırçı. Biz kimden trevut ederiz? Je jogorku kengeş işlemesek hazır. Je primer, je prezident, hiç kim yok. Kaz kimden trevut ederiz? Uşunu ayt kılaç. Kimden trevut ederiz? Ayt kılaç. Kimden? Ay, alar degen üylöründe jatat. Biro degen uçup ketken ulet. Biro Dubai'da juret, biro Amerika'da juret. Uşu kanikulalarga hiç kimden trevut Bizge 7 aprelde Kuday kaytalatmasın. Berbesin anday balyanı inim. Oşonu aytpayla koyçu. Oşonun jarası dağıle bütölek inim. Oşonun jarası bütölek dağıleçi. Andaylar aytpayla koy otur inim. Biz Kıtay'ın meselesine geldik bir tolga Kıtay önünde söylüyoruz. Ataydık. 7. Aprel'ci. 7. Aprel'e yeni akşam. Ana bugün degen Anda üstleri uyuşturma akçı verin. gündü. Akçı verin yok. Ne için akçı verin? Bugün biz kısalay gündü belgiledik, saatli belgiledik. Oşa güngo saatka gönölük. Hazır hükümet kanikulda, cumhuriyet geniş kanikulda. Meriyemde yok. Meriyemde Hakimiyet yok. Kimden direvut ederiz? Bizim de yolkadan direvut ederiz. Atım Birbek Suraycı. Mınday kalabı. Oturlar tuğanlar ay. Telefon, uyuştur komitetinin süsüyle makulsunar mı? Aktivistlerden. Otur. Makulsun mu? Sen nomurunu ver, men nomurunu ver. Otur, uyuştur komitette. Zakonun tartibinde emas жүргөн Кытайларды Кыргызстандан чыгаруу. Мен Карабалтадан келдим. Карабалтада аябай ченемсиз эле көбөйүп кетти. Ошо жактан келип өз оюмду билдирип атам. Мени бирөө бияка чакырып келген жок. Эч ким жерди организовать эткен жок. Эч ким акча берген жок. Бир да партияны кетсин же келсин деп бирөөнү мактап келген жокмун же бирөөнү жамандап келген жокмун. Жеке өзүмдүн оюмду келип айтып, ушул жерде эл менен турам. Кыргызстандын тургуну уюшкунчулуктар жок. Только Кыргызстандын балдары, Кыргыз элине күйгөн Кыргыз деген жигиттер эле чогулуп, өз ойлорубузду айтып сүйлөшүп анан кийинки боло турган чогулушту азыр ушул жерде талкуу кылып атабыз. Ал кандай чогулуш, кимге кайрылуу жасайсыңар? Биз анда биз талап коебуз. Жогорку буйрса. Ошолордон буйрса бир мөөнөт коебуз деп атабыз. Эми Кытайларды бир убакыт берип, моунча убакытта чыксын Кыргызстандан. Эгер ошо биздин талаптарды аткарбаса жогорку кеңеш, өкмөт башчы, президент, анда биз 7 туугандын эли чоң экен. Парламент Мол жакта камера. Жок, сүйлөмө төлөр. Максат менен чыгып атасыңар. Ким уюштуруучулар ошо жерде кыскача. Мен уюштуруучу эч ким жок. Бул мындай айтканда элдин жанына тийди да. Элдин жаныначы. Карапайым элге. Ошо
Кытай эли мен айтып. Жана налогтор боюнча да. Жолго түкүргөн эмес, налогтун жана штрафтарын көбөйүшү боюнча. Элдер 5 000 6 000 айлык алат экен. Бир штрафыны 1000 сом 2000 сом өтөт. Эки жолу кармасаң айлыгын берип коюп кете бересиңби? Мына карапайым элдин сөзү бул. Эч ким уюштуруп бирөө эме кылган жок. Любой нерсе ушул сөз айтып берет да бердечи. Элдин жанына тийди да берге. Алып жалбырак жагат айтып кой. 700-дө жогорку кеңеш чыгып элдин эмелин көйгөй чечип берди болду деп кой. Mo televizyona işini vermeyle koy. Kıtaylar gitsin, olsa gelsin, girgizmeyle de. 17'si saat. Oşonu. Sizin жарандык позицияңыз кандай булмасын? Men barına karşıyım men, Kıtayların barına karşıyım. Elin kандай olsa oşonda olaydı. Men elimden bar menech. 17 saat. 17'sinde oşo kagazlardı yazıp bereli barın tenç. Barın hazır bu yerden eşteke çeçilmeydi. Misal üçün hiç kim yüzde kagaz yokça bar mı bir özde? Bizde hükümet karabaydı, hiç kim bizde karabaydı bu Аты yerden. жөнүңүз ким, кызматыңыз ким? İdrisov Kayrat men, жеке ишкер бұл жақта иштейм. Koy gönlü bekle örmeyi. Al bayağı yine kılbaydan da yalıpçı. Kagazlar yazıp geleli, barımız dayırdan alı, hükümetke görgözölü. Koşuğuz gerek. Hazır birimizin kolu olsa kagaz yok, hükümet bizde emne deydi. Kırgız emne üçün önükmeyiz, biri meseleni tıngırak çeçmeyiz. Barımız öz üstten baştalışımız gerek. Азыр бир эле маселе боюнча биякта чогулуштуп атабы? Bir meselenin çeçken yoksa her kim argasını söylüyor adam da 17'sine dayardan belirli barımız sanda. Dayardan belirli barımız.